этапта Бишкек шаарында Кытай грантына 28 көчө толук түрдө биринчи этаптын негизинде курулуп бүттү. Учурда 29 көчөдө экинчи этаптын алкагында иштер жүрүүдө. Ал үчүн гранттык негизде 600 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми үчүнчү этапта дагы көчөлөрдү байланыштыруу иштери жүрөт. Көчөлөр толук кандуу стандарттарга толук түрдө жооп берет. Ал эми көчөгө курууда тоскоолдук болгон жарандардын жер тилкелери болсо, ал мыйзам чегинде мэрия тарабынан компенсацияланууда. Эгерде муниципалдык жерге чыкса, албетте ал өзүнүн заборун алып, өзүнүн чегине чыгыш керек да. Биз ошол эле ишти апарабыз. Эгерде кандай бир себептен өзүнүн кызыл китеби болсо, албетте бул ар бир эмеге компенсация төрөлөт да. Азыркы биз турган жер Шералиев көчөсү Ахунбаевтан Жайыл Батырга чейин 1 чакырымдан алыстыкты түзөт. Туурасы 9 метрлик унаа өтүүчү жайлар, анда сырткары 2,5 метрлик жолдо жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарлар менен ирригациялык арыктар курулган. Кызыгы бул жерде жол курулуп баштаганга чейин таптакыр жол жок болгон. Муниципалдык аймактын унаа токтоочу жайы, андан сырткары момундай жылуулук трубалары түз өткөн. Азыркы тапта трубалардын ушул бөлүгү жер астынан өткөрүлүп, жол курууга ылайыкталды. Буга чейин Бишкекте жол куруунун биринчи этабын ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Учурда экинчи этабы кызуу жүрүп жатат. Биз көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпей жолдорду тапшырабыз деп план койдук. Эгерде аба ырайы жакшы болсо, 30-октябрга чейин экинчи этабы толук ишке кирет. Азыркы биз турган жер Сухабатар көчөсү Каралаевтан баштап 7-апрелге чейинки 750 метр жери оңдолууда. Жол эки тараптуу түзүп, ортосунда Аламдүн суусун өткөн өзүнчө көпүрө салынат. Азыр мына мен жанымда Мирлан мырза турат. Азыр сурап көрөлүк, жол качан бүтөт, кандай өзгөчөлүктөр бар бул жерде? Бул Сухабатар көчөсү Кытай мамлекетинен бөлүнүп берилген грант каражаттын эсебинен салынып жатат. Курулуш жумуштары жалпысынан 2 жылга пландалган, 21-22 жылдарга. Бул жумуштар 21-жылы башталган. Азыркы учурда мына 30-июнда буйруса толугу менен бүткөрүп пайдаланууга беребиз деп турабыз. Азыркы жол курулуштары негизи көп учурда калк жыш жайгашкан калктуу конуштагы көчөлөрдө болуп атат да. Бери чыгып кеткен объекттер болгондо кантип маселени чечип атасыздар? Бул жагынан эми бизде атайын Бишкек шаар мэриясынын компетенттүү структуралары бар. Жерик жайга жайгаштыруу башкармалыгы, райондук акимияттар штабтар түзүлгөн. Ошол жерде бардык структуралар биригип, ар бир ошол жолго чыгып кеткен курулуштун мыйзамдуулугун текшерип, анан ошол курулуштун мыйзамдуулугуна же мыйзамсыздыгына жараша иш алып барып, анын бардыгы чечилип атат. Ал эми азыркы биз турган жер Шукуров көчөсү Ахунбаевтен Скрябинга чейинки 1 чакырым бөлүгү жасалат. Кызыгы бул жерде 61 турак үй муниципалдык территориядан жол тарапты көздөй чыгып кеткен. Азыркы тапта шаардык мэрия тарабынан кожоюндарга 1 айлык убакыт берилип, ал айдын ичинде бардыгы муниципалдык аймакты бошотуп берүүгө милдеттендирилди. Тилекке каршы шаардагы калктуу жыш конуш жашаган аймактарда жол курууда мына ушундай көйгөйлөр четинен чыгууда. Бирок ага карабай шаардык мэрия 1-2, 3 этап менен жол куруу иштерин дагы деле улантууда. 3 этапта болсо көп унаа тыгындары болгон жерлерде кошумча көпүрөлөрдү салуу иштери жүргүзүлөт. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.